Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуубузду баштайбыз. Бүгүн биз 2010 жылдын 7 апрель окуялары же элдик революциянын Кыргызстандагы саясий системага тийгизген таасири жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Катышуучулар Жогорку Кеңештин депутаттары Каныбек Иманалиев жана Рыскелди Момбеков. Каныбек мырза, сизден баштасак, 6 жылда Кыргызстанда кандайдыр бир ушул Кыргызстандын саясий системасында өзгөрүүлөр болдубу? Мындай тарыхый күндөр убакыт өткөндө ошол убакыттын алыстыгынан, бийиктигинен бааланат. 2010 жылдагы Кыргызстан менен 2016 жылдагы Кыргызстан өтө чоң айырмада. 2010 жылы бизде бул коңшу мамлекеттер дагы чек арасын жаап, биз изоляцияда каламыз. Казакстандагы, Өзбекстандагы, Кытайдагы. Азыр Кыргызстанга Орто Азияда эң көп делегация. Эртең Нарышкин келди, бүгүн Таиландтын Ханзадасы келди, кече Германиянын федералдык министри келди. Орто Азиядагы эң чоң саясий площадка Кыргызстан болуп калды. Же Орто Азия мамлекеттеринен Европа эң көп барган бул Кыргызстандын президенти. Эл аралык деңгээлде караганда. Экинчи 2010го чейинки Бишкек, 2010дон кийинки Бишкек. Могу үйлөрдүн баары жок эле да. Айрыкча Разахов көчөсү менен Токтогул көчөсүндө. Демек ошо бизнесмендин, ишкердин баары кайсы бир үй бүлөлүк режимден муунуп, же эркин бизнес кыла албай, же ушул үйгө кеткен акчаларын коррупцияга берип, баары ошо тыгында турган да. Үчүнчүдөн мен бүтүп коеюн оюмду. 2010 жылга чейин бүт кадрдык, саясий, финансылык маселени бир эле үй бүлө чечти. Азыр бүт парламент чечет. Бири-биринин оппозиция болуп чечет. Бири менен талашып тартышып чечет. Бүгүнкү күндө саясий чечим кабылдаанын ордосу бул Кыргыз парламенти. Үч айырмачылыгы ушул. Демек, бул Кыргызстандын саясий турмушундагы негизги өзгөрүүлөр деп ушуларды айтсак болот экен да? Көп өзгөрүүлөр. Бирок фундаменталдык, философиялык жагы, бул эмне себептен келип чыкты? Биз сыяктуу Сирияда, Египетте, Тунисте ушундай окуялар башталды эле. Ливияда. Ошол 4 өлкөнүн 3-өн президенти кетти. Аларда азыркыга чейин Египетте андан бери 2 президент алмашып кетти. Канча толкундоолор болду. Сирияда 400 миңден ашык адам кайтыш болду. Азыркыга чейин келечеги туңгуюкта. Себеби ошол учурдагы биздин убактылуу өкмөт, Роза Исаковна Отунбаева башында турган, эң тарыхый чечим кабылган. Өзлөрү бийликте туруп, бирок өзлөрүнүн саясий напсысын тыйып, адегенде конституциялык реформа анан шайлоо кылган. Эгерде ошондо шайлоо болсо 3 эле партия өтмөк. СДПК, Атамекен, Акшумкар. Тескерисинче алар шайлоодо туруп калды. Биринчи орунда оппозициялык Ата Журт алды. Мына ошол эң өзөктүү бизди белден ашырган тарыхый окуя да кемчиликтер кетти. Андай учурда түз бийликтин вертикалды да горизонталды иштебей аткан. Бирок ошондогу убактылуу өкмөт 14 адам башында турган эң тарыхый, эң чечкиндүү, эң өзөктүү чечимге барышты. Ошондогу Оштогу окуяга карабай референдум менен конституцияны кабыл алып, анан ошонун негизинде баарын эреже берди, эми шайлоого катышкыла деген. Ошол азыр Сирияда боло элек, ошол көп өлкөлөрдө боло элек. Себеби адамдын табияты ушундай түзүлгөн да. Адам бийлигинчи күрөшүп бийликке жетейин дейт. Жеткенден кийин эки нерсе ылайык калат. Бийлигин узартуу же ыйгарым укугун кеңейтүү. Буларга барган жок. Биз буга эртеби кечпи татыктуу басын беришибиз керек. Бирок эми бул негизинен ошол 2010 жылдын 7 апрель окуяларынан кийинки убактылуу өкмөттүн мындай алгачкы айлардагы, алгачкы күндөрдөгү жасаган иш-чараларын, аракеттерин айтып атабыз да. Бирок 6 жыл андан көбүрөөк убакыт. Ошол 6 жылда апрель окуяларынан кийинки башталган процесс, ошол мисалы сиз апрель баатырынын бирисиз, депутат мырза. Сиздер ойлогондой, сиздер көксөгөндөй уланып кеттиби? Кемчиликсиз, мүчүлүштүксүз. Талаптар эмне эле? Таза коом болсун, таза бийлик болсун, таза шайлоолор болсун деген. Мына таза шайлоолордун көзү өзүбүз боло турабыз. Мына Каныбек Капашев дагы, мен дагы ушул таза бийликтин жүргүзгөн таза шайлоосунун арты менен бүгүнкү күндө парламентте депутат боло турабыз. Бул Кыргызстандагы акыркы парламенттик шайлоо ошол балдардын негизги максаттары болчу. Анан бийлик деп атат, бийлик. Бир жанагы үй бүлөлүк бийликтен биз кутулдук. Анткени эки бийликтен Аскар Акаевдин, Бакиевдин да үй бүлөлүк диктатура орноп калганда. Мына азыркы президентибиз мына 6 жыл иштеп атабы ошол бийликте жанагы убактылуу өкмөттү кошкондо.
жыл, мына 6 апрелден бері 6 жыл иштеді Алмаз Шаршенович өкмөт башчылыгында болуп, андан кийин 5 жылдык президенттен кошкондо. Бир тууганын же бир баласын бир кайсы бир кызматка же бир айылдык же райондук кеңешке депутаттыкка талапкер кылдырды. Жок да. Көпчүлүк билбейт экен ушунун 4 баласы бар экен. Менде сурап коюшат, бул канча баласы бар? Каякта иштейт дешипчи. Мына ошонун далили. Анан талаптардын мен ойлойм бар, аткарыла турган, аткарылган жактар бар, бирок көпчүлүгү аткарылып, жакшы багытта, жакшы унукта келатабыз. Бирок ушул мына башкаруу жагынан алганда Кыргызстанда 2 жолу элдик толкундоолорго себеп болгон окуялар бул жанагы үй бүлөлүк башкаруу, непотизм, авторитаризм ушулар болду. Туурабы? Анан мына жакында эле Өмүрбек Текебаевдин ушул апрель окуяларына байланыштуу китеби жарыяланды. Ошол китепти коомчулукка ачыктоо учурунда мурдагы президент Роза Отунбаева бир катуу сын айтты да. Бул азыр Кыргызстан авторитаризмден кутулганы менен жанагы акчалуу саясатчылардын басымында калып атат. Мына ушул багытка азыр көңүл бурулбай атат дегендей бир өзүнүн ой пикирин билдирди. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Биринчиден буга чейин депутаттар, саясатчылар ода берип эчтекесин аткарбай, анан эл көңүлү калгандагы жок дегенде бір күн акчасын ала алат. Көпчүлүк ушундай бар. Акыркы шайлоодо көрдүк да. Мунун түздөн түз күрөшө турган рецептин эч ким айтпайт. Жок андай. Биринчиден биз ошолорду жанагындай добуш сатуу менен кармалгандарга катуу ошо партияны, ошол лидерди тизмеден алып салуу боюнча жаңы мыйзам бөгөтүн коюшубуз керек. Экинчиден бул шайлоочулардын аң сезимин көтөрүшүбүз керек. Алар бир күн акча алат, бирок 5 күн кайра ошол күчкө кул болот да. Кайра барбайт да 5 жыл бою. Алардын көйгөйү пайда болгондо. Үчүнчүдөн азыркы жаңы саясий аренага келген жаңы саясий элитада абир репутациясы, абир капиталы акча капиталынан бийик турарын көрсөтүшүбүз керек да. Ошондо Роза Исаковна айтпады, Ли Куан-юнун бир тиын акчасы болгон эмес деп. Ошондой тазалык, анан жана сиздин сөзүңүзгө улай аз ошол убактылуу өкмөттөн бери көп иштер болду. Бирок ошол убактылуу өкмөттүн башында тургандар көп иш аткарды. Эки нерсени биз аяна чыгара элекпиз. Биринчи, Бакиевдердин үй бүлөсүнүн бирөөсү дагы кыргыз мыйзамынын астында, кыргыз жаза абагында жазаланган жок. Баары үстүнөн жаза тартылды. Баягы кайтыш болуп кеткен адамдардын үй бүлөсүнүн астында биз дагы карыздарбыз. Эми Кудай жазалады, Кыргызстанга келе албай жүрүшөт, бирок мыйзамда жазалаш керек. Мунун жолу бар, эл аралыкта жолу бар. Эл аралык трибунал деген бар. Эл аралык биздин келишимдер бар. Экинчи, коррупция менен күрөшүп атабыз, бирок фундаменталдуу, системалуу ийгиликке жетишпегенде бизде сот адилет системасын түзө алган жокпуз. Убактылуу өкмөт, жаңы келген ошондой бийлик көп нерсе убада кылып, көбүн аткарып келатат. Кээ бирөөсү толук аткарылып, кээ бирөөсү жарым жартылай, бирок ушул эки багытты аягына натыйжалуу чегине жеткизмейин, биз апрель баатырларынын астында дайым карыздарбыз. Ал эми Рыскелди мырза, парламенттик демократия тууралуу эмне айта алабыз? Мисалы, бул парламенттик демократия, парламенттик башкаруу бул жанагындай саясий системаны, Кыргызстандын саясий сересиндеги адамдарды, башкаруучуларды өзүнөн өзү тазалаш керек эле да. Азыркы учурда ошол механизм иштеп жатабы? Кыргызстан мисалы бара-бара өзүнөн өзү тазаланып, жакшы башкаруучуларды алып келген өлкө боло алабы? Ибрагим, мен биринчиден сен мындан мурунку Каныбек Капашевке узаткан сурооңо жооп кетейинчи. Өмүрбек Чиркеевичтин жанагы китебинин бет ачарында Роза Исаковна аябай ачуу сындайт. Адилеттүү сындайт. Айтты, парламентке азыркы бай саясатчылар барып алып, саясат ошол састап атат. Ошолор өздөрүнө керектүү мыйзамдарды кабыл алып, элди ойлобой жатат дегендей кылып, ошондой таризди айтты. Бул чындык да. Бул чындык, бул чындыкты моюнга алышыбыз керек. Да, азыркы парламентти шайлоого ошол жанагы Кыргызстандык эми Кыргызстан кичинекей мамлекет. Кимдин кандай байлыгы бар экен эл эң жакшы билет. Мынау азыркы парламенттин 70-80% жалаң олигарх десек болот. Бекеринен элден кеп чыгып аткан жок да. Олигархтар насасасы ал парламент эмес деп. Же болбосо байлардын эле, банкирлердин эле парламент болуп калды депчи. Туура. Андай пикирге мен дагы кошулам. Андай пикирде мен кошулбасам деле тарых көргөзүп атат, элдин бардыгы эле коомчулукта айтып атат, сындап атат. Бул туура. Эмне үчүн ошондой болду? Буга элдин дагы күнөөсү бар.
шайлоодо жанагы мен буга чейин айтпадымбы, таза элдин добушун кадыр менен алган бир гана президентибиз Алмазбек Шаршенович болду. Жана СДПКнын айрым менин коллегаларым же кесиптештерим айтып атпайбы, мен түгүнчө жерден түгүнчө добуш алдым, мен бердим мынча добуш алдым депчи. Калп. Алмазбек Шаршенович алды. СДПКнын биринчи орунга чыгышына жеке ошол кишинин 90% ошол кишиники. Бул жерден талашатқан иштер жок. Мейли мага каршы пикирлер болсун. Мен аны билем. Айтышканга макулмун. Дебатка чакырганга деле макулмун. Бирок ал чындык. А экинчи нерсе, биз парламенттик шайлоодо биометрика менен 2 жолду буудук. Бул баягы массалык добуштарды таштоо. Экинчиден жана карусел деп коет. Бир шайлоочунун 2-3 жолу шайлоого киришин. Үчүнчү жол бар болчу, ага алыс жетпеди, ал баягы добушту сатуу. Добушту сатып алды. Аны алгачкы жолу биздин парламентке келип кайрылуу жасаган Алмазбек Шаршенович өзү эле ачык айтты. Бул жерде шустрый балдар бар деп кимге айтканы багытталган шустрый балдар мыйзамдан лазейка таап өтүп кетти. Ошол лазейка бул жана добушту сатуу. Мына ошого жана кандай кылыш айтпады, бир мыйзамды алып ошол кайсы бир партиялардан бир болбогон нерсени мыйзамсыз каржылаган болсо, же болбосо жанагы үгүт иштерин туура эмес жүргүзгөн болсо, сот менен алып салганда кийинки парламентке капчыгы алыңдар эмес, кадыры алыңдар келет да. Качан гана парламентке бай адамдар эмес, материалдык бай эмес, жан дүйнөсү бай адамдар келгенде парламентте жана сен айтып аткан демократиялык жанагы сапаттар жакшырат да. Ал эми мындай жалпы тарыхтын көз карашы менен алганда ушул 2010-жылдан берки 6 жылга кандай баа берсе болот? Мисалы 2 жолу бийлик шайлоо жолу менен алмашты. Биринчи Роза Отунбаева президенттиктен кетти. Экинчиси болсо мына парламент шайлоо жолу менен, таза шайлоо жолу менен алмашты. Үчүнчүсү болсо президент Алмазбек Атамбаев дагы мына келерки жылы президенттиктен кетем деп жар салды. Ушул окуялар мындан ары салт катары саясий кыргыз элинин мындай саясий маданияты катары уланып кетиши мүмкүнбү, же дагы деле Кыргызстан өткөөлүү учурда жашап жатабы? Дагы деле бир кандайдыр бир башка жака, тескери жака бурулуп кетүү коркунучтары барбы? 70-жылдары өткөн кылымдан Дэн Сяопин, ошондо Кытайдын мамлекет башчысы, Францияга визит менен келип, Сорбонна университетинин студенттери менен жолугуптур. Ошондо бир студент сурап өттүр: урматтуу мамлекет башчысы, сиз Бастилиянын алынышына кандай баа бересиз дептир. Ал айтыптыр: али эрте дагы 100 жыл керек баа берет. Бизге 6 жыл бул тарыхтын баасында бир көзүрмем. Бирок ошол көзүрмемде биз 10-20 жылга тете жолду басып койдук. Биринчи эл аралык беделине келсек, Пан Ги Мун келгенде былтыр президенттин көзүнчө, эл аралык конференциялардын депутаттары көзүнчө Орто Азиянын лидери катары, парламентаризм лидери катары бизди үлгү кылды. Бул чын ошондой Орто Азияда мамлекеттер ичинин Кыргыз парламенти гана пасеге мүчө болуп өттү. Бул чоң жетишкендик. Экинчи, ошонун кесепетинен, ошонун таасиринен акыркы жарым жылда эл аралык иликтөө фонддору, анын ичинен National Geography, Америкалык 2 фонд, Норвегиялык фонд, Латвиялык фонддор Кыргызстан дүйнөдөгү сөзсүз бара турган кээси 10 өлкөнүн ичине, кээси 20 өлкөнүн ичине киргизди да. Бул чоң шанс. Бул 3 негизде таза аба, укмуштай жаратылыш, анан элдин меймандостук. Меймандостук бул парламентаризм үлгүсү. Кыргызстанга келип эмнени гана сүйлөсөң болот. НАТО жөнүндө эле конференция болуп атат, ОБС боюнча конференция болуп атат. Анан кийин биз ушул мындай да өткөндө окумуштуулар иликтөө жүргүзсө, дүйнөдөгү эң чындыкты айткан эл, алдабаган эл англичандар экен да. Бул биздин кумтөрдөн бийик турат. Андай элге келип, арким банкка акча салат, инвесторлор келет. Бул чоң бедел да. А кыргыз элинде ушундай бедели болуш керек. Меймандос, акыйкат үчүн күрөшкөн элдер. Эмне үчүн бизде 600-700 миңдей пенсионер бар? Пенсиясы 3 миңден эле сонда. Бирок бирде пенсионер менин пенсиямды көтөрүп бер деп митингге чыкпайт. Биздин эл чыдам кой токто. Бирок ошол эле адамдын намысына тийип көрчү. Эчтекесин арабай көчөгө чыгат, митингге чыгат. Ошон үчүн 6 жылда биз жетишкен ийгилик тарыхый жагынан өтө зор. Ал тургай акыркы учурда Казакстандан, Россиядан келген депутаттар ачык айтып атат. Россиянын депутаттары былтыр келип айткан. Аларда мындай институт жок экен. Оппозициянын өкүлүн
тиги эсеп палатасына алып барып бюджетти текшертүү. Бизден кийин алар 3 жылдан кийин Жириновскийдин партиясына коммунисттерге аудитти беришти. Казакстандын президенти жарыя кылды. Кийинкиде мен парламентке көбүрөөк ыйгарым укук берем деп. Өзбекстанда биринчи жолу парламент премьер-министр шайлады. Бизде премьер-министр эмес, министр, соттор баары шайланып атат. Былтыр президенттик шайлоо апрелде болду, майда биринчи жолу 25 жылдык тарыхында парламент премьер-министрге добуш беришти. Ага чейин указ менен бекитишти. Демек, биздин алган жолубуз өтө туура, стратегиялык жагынан. Тактикалык жагынан кыйынчылыктар бар. Кээде өкмөт биз каалагандай иштебей атат. Кээде сот реформасы биз каалагандай өтпөй атат. Кээде биз ушунчалык актуалдуу мыйзамдар турса майда нерсеге убакыт жиберип атабыз. Анан ошол журналисттердин да ролу чоң. 2010 жылы эки эле форточка калган дем ала турган Азаттык менен форум кести. Калган баары жабык. Азыр ошол биздин кесиптер, журналисттер бизде эмес, биз жасаган законду сындабай атпайбы? Законду сындасында депутаттын негизги милдети мыйзам жазыш керек. Же мыйзамды көзөмөлдөш керек да. Бизде ушундай өтө эле субъективдүү. Мамилең жакшы болсо сен мыйзам жазып атасың, жазбайсың, мактап жазат. Мамилең жокпу, сен 100 мыйзам жазсаң да сен сындап жазат. Жанагы өзүң жазат. Роза Исаковна айткан ошол болду да негизги журналисттер. Мына 7 апрель окуясы жөнүндө айтканда көптөгөн сын пикирлер бул жанагы чынында эле кадр саясатына дагы абдан көп айтылып атат. Ушул эле жогорку кеңештин имаратынын жанындагы жанагы эстелик жөнүндө да карикатура чыккан. Мисалы ак мрамор турат, биягында кара мрамор турат. Анан кийин үстүндөгү жип менен кара мрамордон адамдардын аркы өзгө өтүп аткандагы карикатура абдан көп талкуу болуп, мына азыр биз ошондой абалда турабыз. Көп баягы мурдагы авторитардык бийликке кызмат кылып жүргөндөр азыр ошол ак тарапка өтүп алды дегендей сын пикирлер көп эле айтылып жүрөт да. Сиз мына ошол 2010 жылы убактылуу өкмөт жанагы люстрация мыйзамын кабыл алып, мурда кийин булганып калган саясатчыларды ушул кайрадан башкарууга алып келип коюуга жолтоо коюлбаганына өкүнөсүзбү? Өкүнбөйм. Анткени люстрация мыйзамын киргизүү боюнча коомчулуктан сунуштар түшкөн. Мен ушул убактылуу өкмөттүн учурунда жолбосо апрель революциясынан кийин маданият министрлигин жетектедим. Каной Капашевда биз бир топ иштешип калды. Анткени ошол күнү жанагы Акүйдүн алдына кайчып болгон балдардын бардыгын мына ушул кишинин немеси менен жанагы аза күтүү нерсенин баарын уюштуруп ата бейитке койдурганда комиссиянын башында болтурган болчу да. Ошол кезде люстрация мыйзамын кабыл алып, мына Акаев, Бакиевдин убагында же болбосо үй бүлөлүк диктатурага кызмат кылган адамдардын бирин дагы жолотпойбуз деп чыкты. Анан айттым, кантип жолотпойсуң? Биз болгону 9 киши экенбиз. Министрликтер 17, агенттиктер бар, губернаторлор бар. Бул туура эмес. Люстрация мыйзамын окусанда ким иштейт? 9 эле киши иштейбизби? Же үй бүлө устап келесизби? Анда биздин айырмабыз Акаев менен Бакиевден. Мисалы, Роза Исаковна Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында тышкы иштер министри болгондо, Алмазбек Шаршенович Акаевдин убагында депутат болсо, Бакиевдин убагында премьер-министр жанагы экономика министри болгондо, ошол эле Эмилбек Саламатович Каптагаев Жетөгүздүн акими дин боюнча комиссиянын төрагасы болчу да. Бардыгы кызматтар иштеген экен. Андай люстрация мыйзамын кабыл ала турган болсок, бу жерде 3 эле киши калабыз деген. Шыкмаматов, Топчок Тургуналиев, анан мен. Биз ушул үчөөбүз 3 эшчеде иштеп өттүк. Топчукең жалаң түрмөдө жатыптыр. Шыкмаматов жалаң эле көчөдө жүрүптүр. Анан мен иштеп өттүр. Калгандардын бардыгын карап көрсөксөйт. Анан ал мыйзам кереги жок болчу. Бирок мен ошондо эле айткам, бул эми көрөгөчтүк эмес, бирок айткам, акырындык менен өзү тазаланат, коом өзү жазалайт. Коом өзү тазалайт депчи. Мына кечеги төңкөрүш жазайбыз деген адамдар, алар деле ошол апрель революциясынын арты менен келген болчу да. Мына люстрация жасалып калбадыбы? Өздөрү эле чыгып калбадыбы? Бийликтен эмес, саясаттан эмес, элден да чыгып калбадыбы? Мына люстрация ушул. Люстрацияны коомчулук жүргүзүш керек. Аны мыйзам менен бекиткен болбойт. Бул алабармандык, анан аша чапкандык. Эгер биз Акаевдин убагында иштеген, Бакиевдин убагында иштеген эле бардыгын албай турсак, бүгүн мына азыркы күндө кимдер кара иштеген жок? Кимдер кара иштеген жок? Максимдин жанында жүргөндөр азыр кайсы жерде жүрөт? Биздин үстүбүздө отурбайбы? Алдыбызда отурбайбы? Ошол кездерде жүргөндөрдүн бардыгы азыр укук коргоого да жатпайбы? Мына алыс барбай эле ошол жанагы ички иштер министринин орун басарларын карайык. Кимиси каякта эле? Люстрация боло турган болсо, алардын бардыгы бүгүнкү күндө вообще эле мамлекет кызматка жолобош керек болчу да.
кеп аларды эмес, кеп ошол кезде иштеди, кээбирлер иштеди. Мына акча чапкандар болгон. Өздөрүнүн кызмат балын кыянаттык менен пайдаланып, элге, коомчулукка мындай терс таасир кылып, бийликке чиренген жанагы Кыргызстанда айтып коет го, Байманаптын немесиндеги жүргөн адамдарды жазалаш керек болчу, ошолорду тазалаш керек болчу. А кээбирлер иштеди да, алар былк этпелем, айла жоктон бери карап ыйлап, нары карап күлүп дегендей кылышты. Мандайларды сен Акаевдин оңунда, Бакиевдин оңунда иштеген экенсиң, сени кызматка албашыбыз керек деген бул көрпенделик. Мындай иллюстрация мыйзам мына Украинада эле болушту. Иллюстрация боюнча неме болот деп. Эмне болушту? Мына 4-3 жылдан бери бири-бири менен кырылышып атат. Бир да сойгун жок. Парламентте ызычуу, болбосо өкмөттө ызычуу. Губернатор менен МВД министри каймайтып атат. Президенттик да бийлик, парламенттик да бийлик, өкмөт ким башкарып атканын бүгүнкү күндө билбейсиң. Ошол Рыскелдин мырзанын айтканын колдоп, Украинада. Украинаны бөлүү көчөдө башталган жок, парламентте башталган. Россия тараптагы депутаттар, Европа тараптагы депутаттар, улутчу тараптар. Анан бийликти бөлө албай, ая келип мамлекетти бөлүштү да. А эгерде Украинада Янукович кетери менен жана Турчинова эме болбоду спикер. Ошол учурда конституциялык реформа болгондо бүгүн Украина тынч болмок. Биздин саясатчыларды көп жана сындайбыз. Бирок ошол учурдагы дагышмандык ишин ошондо эркине Украинанын элитасы жеткен жок. Украинанын келечегин азыр эч ким биле албайт. 3 мамлекет болобу, 5 мамлекет болобу, бирок бир мамлекет болбой калды. Мурдагы жылкы Украинага караганда азыркы Украинанын территориясы азыраак. Бирок президентинин байлыгы 1,5 эсеге өстү. Акциялары, дүйнөлүк акциялары. Эли кедейленди. Ошондой кырдаалда жашап атат. Натыйжасы. Бирок жанагы иллюстрация жөнүндө суроомду мындай жыйынтыктап коеюн да. Мен оюм жана Мейдзи доорунда ошондой болгон Японияда. Ким мурда иштесе, революциядан кийин алар келбесин деп бул үзүрүн берген. Кыргызстандын элитасы бир айыл эл сыяктуу эле. Мына бүгүн 7 апрелге барып Куран окутканы баргандар. Же эртең Дасмияда тойдо же Куран окутканды карасаңыз, Авсамат Масович учурунда иштегендер, Усуалиевдин учурунда иштегендер, Акаевдин учурунда иштегендер, Бакиевдин учурунда иштегендер, Отунбаевдин учурунда иштегендер, Атамбаевдин учурунда иштегендер, болочок президент учурунда иштей тургандар отурат. Сен ушуну иштеп калдың эле деп бөлгөн ошол принцип менен. Бул ала бармандык. Адам кайсы адамдын кайсы режим учурунда болбосун өзүнүн уятын сатпай, бирок акча урдабай кызмат өтөгөн адамдар бар. Андай 90% адамдар. А кээ бирөө бар, ошолго кошомат кылып, ошол режимди, ошол үй бүлөнү ким камсыз кылган, аны кыргыз эли 5 колундай билет. Алардын фамилиясын билет. А бул эң чоң жаза. Анын баласына 7 атасынан чейин мындай болгондо бизде тете 3 атасы мурун жылкы урдап калса, небересине чейин кетет. Бул 10 жыл түрмөгө отургандан жаман. 10 жыл түрмөгө отурсаң, уурдун баласы дейт. А ошондой уурдун балдары бар Кыргызстанда. А бул мындан өткөн бул жанагы жылкыга эм белги салып койгондой да, андан кутула албайсың. Бул Кудайдын жазасынан да жаман да. Бирок ошондой болсо дагы жанагы лидерге кызмат кылбай, жетекчиге кошомат кылбай, мыйзамга баш ийген, элге баш ийген, элдин мүдөөсүн аткарган жетекчилерди алып келиш үчүн, же болбосо ошол деңгээлге жетиш үчүн эмне кылыш керек кыскача айтканда? Система. Өтөргеттен кийинки келген президент өтө интеллектуалдык жөндөмү жагынан кичине саал пасыраак президент экен да. Аны ал классташтарын алып келем дейт, караса регламент жол бербейт. Досторун алып келем дейт, закон жол бербейт. Чогуу чай ичкендердин алып келем дейт, партия жол бербейт. Мына ошол система болуш керек да, Украина боюнча. Бизде дагы начар окуялар болду. Тилекке каршы мародерлук болду. Бирок Кыргызстанда бир дагы саясий күч жанагынтип Украинадагыдай саясатчыларын таштандык ырыткан болгон жок. Биз адамгерчилик жагынан, маданиятыбыз жагынан Европада жайгашпасак дагы бир топ бегире турат экенбиз. Биз өзүбүзгө өзүбүз баа берип, жакшы адамдарды азыр жакшы деп айтпасак, көбүнчө ошол сөздөр тиги аза күтүү митингден айтылып калат да. Кыргызстандын элитасы аз. Бизге мындан бөлөк саясатчыны бирөө алып келип бербейт. Мына ушулардан атаанычтыктан ким жеңип чыкса, ушулардын ичинен ким адамгерчиликтүү болсо, ким чын эле өзүнүн кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгын бегире койсо, аны Рыскелди мырза айткандай убакыт тандайт. Эң тараза бул убакыт. Маегиңиздерге чоң рахмат. Ушуну менен парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн 7 апрель окуяларынын Кыргызстандын саясий системасына тийгизген таасири жөнүндө сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.